Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде багыт автарды көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Эрнис Кыязов. Бүгүнкү көрсөтүүдө кимдер эмнелер жөнүндө сөз болот? Кыскача видео таржымалга назар буруңуздар. Бишкекте кабат үйлөр курулуп эле атат. Алардын сөөгү бекемби? Россияга салыштырмалуу өз эле жумуш жакшы болуп калды. Акыркы жылдары Бишкекте көп кабаттуу турак үйлөрдүн курулушу өтө күчөдү. Кайсы бир мезгилге сырт жакка чыгып, кайра келсеңиз кечээ эле пайдубал курулуп жаткан жерде катары менен асман тиреген көп кабаттуу үйлөрдүн турганын көрөсүң. Сейсмикалык опырталдуу аймак эсептелинген Кыргызстанда, ушул биздин өлкөдө курулуп жаткан турак үйлөр курулуштун бардык талаптарына жооп берип жатат деп айтуу албетте кыйын. Албетте колдонгон курулуш материалдары дагы кымбат, салынып бүткөн соң анын ошол курулган үй дагы кымбат, ошого жараша сапаты дагы кымбат үйлөр жок эмес. Бирок кеп сапатсыздарында болууда. Советтер Союзу маалында мисалы курулушка болгон талап өтө жогору болчу. Туура эмес ширетилген арматура үчүн кишилер кадимкидей эле соттолуп кетчү. Азыр болсо жеке пайданы ойлоп, арзан курулуш материалдары менен арыдан бери үй кура койгон мисалдарды табууга болот. Айрым бир маалыматтар боюнча бизде абийирин ойлоп, таза ниети менен үй салган чыныгы куруучулар 60%, ал эми чала була билими бар халтура менен үй курган компаниялар 30% түзөт экен. Бишкектеги турак жай курулушунун күжүлдөп жаткан себептери курулуш компанияларындагы курулуш талаптарынын аткарылып жатканы тууралуу эмки материалда. Сиздер көрүп турган бул улам кыйшайып, анан көчүп түшкөн көп кабаттуу үй Филиппиндеги болгон окуя. Адистер кийин тактап көрүшкөндө үйгө колдонулган курулуш материалдары, цемент, арматура жана башка каражаттар өтө сапатсыз болгон. Курулуп жатканда курулуштун талаптары, эрежелери сакталбай, эптеп-септеп чампалап курулган. Бул болсо мына эрекеле коңшу Казакстандын Атырау аймагындагы көрүнүш. Маалында фундаменти куюлуп, кирпичи кыналып, бүттү делинген көп кабат үйдүн бир капшытындагы бурчу 3-чү кабатына чейин күйүлүп түштү. Акыркы 10 жыл ичинде Кыргызстанда, айрыкча өлкөнүн Борбор калаасында көп кабаттуу үйлөрдү куруу ыргага аябай күч алды. Курулуш иштери күжүлдөп жүрүп жаткан соң, демек бул рынокто суроо бар, ошого жараша талап болуп жатат деп түшүнүү керек дешет адистер. Кыргызстанда, тагыраак айтканда, Кыргызстандын Борбору Бишкек калаасында соңку кезде курулуш иштери, үй куруу иштери өтө болуп көрбөгөндөй деңгээлде күч алды. Бул албетте жакшы көрүнүш. Бирок ошол эле учурда ал курулган үйлөрдүн сапаттуу тууралуу ар кандай өйдө төмөн кептер бар. Медер Болотбеков курулуш жаатындагы эксперт. Соңку кезде салынып жаткан үйлөрдүн сапаты мыктылары дагы бар, бирок сапаты начарлары арбын дейт ал. Кээ бир курулуш компаниялары батыраак үй тургуза коюп, эптеп эле үй алчу кардардын акчасын батыраак алууну көздөгөндүктөн арзан курулуш материалдарын пайдаланып, үйдү чампалап болсо дагы баарынан мурда бүткөрүүгө ашыгарын айтат. Сапатка, талапка жооп бериш үчүн жакшы качестводагы материалдар керек. Жакшы качестводагы материалдарды алыш үчүн бул өзүнчө бир линейкада архитектура тарабынан, мэрия тарабынан кичине ушул чоң талаптарды азайтыш керек болот да. Ушул стандартты карап, бирок чоң талаптар коюлуп калган, ошого жараша материалдардын сатып алынган баасы дагы төмөндөп кетет. Анан сапаты дагы төмөндөп кетет курулуп аткан үйлөрдүн. Бишкек шаарын аралап курулганына анча деле көп боло элек кээ бир турак үйлөрдү карап көрсөңүз, сапаты кандай экени, курулушка кандай мамиле кылынганы көрүнүп турат. Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик архитектура, курулуш жана транспорт университети. Курулуш тармагындагы ар кыл кесипкөй адистерди окутуп, билим берип чыгарчу окуу жай. Тамчы шүдүрүм болот го, ошонун негизинде жасалган эме да, ошонун образын берген. Могул ошол здание, негизги здание болуп эсептелет. Бул жанда сапаттуу үй куруу үчүн сапаттуу билим, сабаттуу адистер керек деген жүйөнү университеттин имараттарды тургузуу жана долбоорлоо кафедрасынын башчысы Жаныбек Маматов толугу менен колдойт. Окуу жайда окуган студенттер үйлөрдүн ар кандай типтеги курулуштардын курулушу боюнча идеяга бай келишет. Бирок ошондой кадрларды мамлекет кантип колдонуп жатат? Бул жагынан суроолор көп дейт ал.
Эгер Кыргызстандагы турак жай курулушунун сапаты тууралуу айта турган болсок, 93 жылдан 2003 жылга чейин өлкөдө чын деле кесипкөй адистердин кризиси болуп, тигил же бул имаратты курууда башаламандык болуп, ким көрүнгөн чала сабат адис болмушу деле мен куруучумун деп келип иштеп баштаган жылдар болду. Бирок азыр негизинен өлкөдөгү курулуш тармагы сапат жагына көбүрөөк басым жасап жатат. Советтер Союзу курагандан кийин 93 жылдан бир 2003 жылга чейин бир 5-10 жылдай убакытта жана кесипкөй студенттер азая түшкөн бир аз. Аны моюнга алыш керек, себеби дегенде Союздан кийин бир аз ошондой тартыштыктар болду. Анан көрүнгөн келип эле мен куруучумун деп уже ар бир имараттарга куруучу катары иштеп башташты. Учурда Бишкек каласында көп кабаттуу үй куруу иштери күчүлдөп күчүнө кирген кез. Шаардын ичинде жүрүп жаткан бул курулушка баш баксак, жумушчуларды тескеп турган жетекчилери, прораптары келген жайыбызды сурап билген соң, курулуш материалдарынын сапаты, курулуш стандарттары тууралуу жан дили менен түшүнүктөрдү берерин билдиришти. KG Group курулуш компаниясынын техникалык бөлүмүнүн инженери Мурат Муканов бул туракча имаратына колдонулуучу курулуш материалдарынын сапаты боюнча уруксат кагаздарынын бар экенин көрсөттү. Биз деген основной алабыз первый металлобазаны, российский арматураны. Алар өзүлөрү сертификат берет. Бирок биз дополнительно мондай арматуранын алар өзү качествосын берет, а биз деген өзүбүз деген кесип 50 сантиметрден кесебиз, анан деген лабораторияга алып барып өткөзөбүз. Мурда панелдик турак үйлөрдү курууда башкача технологиялар колдонулуп келген болсо, азыркы учурдагы курулушта темирлер бири-бирине ширелишип олтуруп, бир бүтүн конструкция катары пайдубалынан үйдүн башына чейин монолиттенип курулат. Мурун деген сборный конструкциялар болчу, баягы панельныйларчы. А азыр дегенде цельный, то есть арматура деген бул плитадан чыгат, бетон менен чогуу куюлуп, чогуу кетет. Тузу чыгып кетип атпайбы? Анан тузу жуйсуңарбы муну? Муну обязательно обработка кылат, химический обработка деп коет, то есть селитра менен обработка кылабыз, ошону менен тузу шооруп чыкпай калат. Бул муну чыккандан кийин селитраны жытыда көздү ачыштырып, анан кийин бу жерде жашаган кишилерге таасир жок. Ден соолугуна таасир бербейт. Анткени обработка кылгандан кийин где-то бир бери дегенде 4-5 күн, бир жума, эң көп бир жумада бул выветривается, эчтекеси жыты калбайт. Архитектуралык билими бар курулуш жаатындагы адистер, прораптар жумушчулардын ар бир кылган эткенин байкап турушат. Азыр экөөбүз эмне кылышыбыз керек? Могу 5 айында өйдө карап атышым. Мына атың ким? Алтынбек. Алтынбек бизге буйрук берип атат, бул жыгачты тиги кишиге алып бер деп. Анан буйрукту аткарышка туура келет. Эми бул анчалык деле чоң жыгач эмес экен, алып берип коелубу же кайсы? Муну өзүң эле алып бере турган жыгач экенсиң го. Не, бош, өкөнүн ортосуна койсоң. Бо керек сур салгачы. Кайра койсоң. Проектин расчет менен жасайт, арматуранын бүт нагрузканын эсептейт. Биз да ошону талап этебиз. Анткени биз фирманын кишиси болгондуктан биз ошонун баарын көзөмөлдөп ушул жерде мастер болот, помощник болот. Турак үй курулушуна келсек, Бишкекте советтик кезде панелдик типтеги үйлөр курулуп, атүгүл КПСС борбордук комитетинин катчысы Хрущевдун дооруна курулган үйлөр эл арасында али күнчө Хрущевка деп аталып жүрөт. Кыргызстанда 2005 жылдан бери үй куруунун мурунку тиби боюнча эмес, бетон менен темирлерди ширетүү, башкача айтканда монолиттик ыкмада үй куруу ыргагы башталган. Союз ыдырагандан кийин 2005-терде биринчи ушул элиталык жаңы үйлөр курулуп баштады да, жаңы технология менен. 2005-тен баштап арматура менен бетон аралашкан дүйнөдөгү жаңы ыкма менен куруу элиталык үйлөрү башталды да. Ошол башталгандан кийин балким эми биз баягы жаңы компания болгондуктан ага чейингилерди биле албайбыз. Ошол убакта биринчи курган элиталык үйлөрдү биринчи кургандар балким бир аз шалаакылык кылышты. Бизде демократия тескери ойноп атат да. Каалагандай куруп атат. Сиз туура айтасыз. Генплан боюнча 15 этаж болуш керек болгон жердин ээсине мамлекет сиздин жериңизде 15 этаж болуш керек десе, ал айтат. Менин жерим. Демократия. Мен 2 этажга күчүм жетет. 13 этажга акча бер. 15 этаж кылайын. Болбосо кийилгишпе дейт.
Бизде ошол мамлекеттик деңгээлдеги көзөмөлдөөчү органдагы көзөмөлдөө саясаты дагы кичине мындай катуураак болгондо мына өнүккөн өлкөлөрдү көрүп атасыздар, мажбур түрүндө буздуруп атат. Да? Кээ бир деңгээлде даже проект ошол долбоорлонуп атканда сырткы келбети шаарга көрк берүүчү болбосо, ал долбоорду мамлекеттик орган өткөрбөй коет экен да, өнүккөн өлкөлөрдө. Кала берсе ар бир деталын өзү мындай айтканда диктовать этет экен. Сырт келбети сары таш болсун, сары таштан болсун. Или баягы жылуу кармоочу пенополистирол деген материал болсун. Или ар ошол сырткы келбети болчу, сырткы келбетке чаптачу материалдарды мамлекеттик көзөмөлдөө органы өзү диктовать этет да. А бизде андай эмес. Бизде көп эсе заказчиктин оюна коюп атат да. Заказчиктин да оюна койсун. Мен ага да акы бериш керек. Бирок ар бир курулган үй бир шаардын инфраструктурасын өнүктүрүүгө, өнүккөнгө себеп болчу бир объект болуш керек. Бишкектеги туракча имараттардын курулушу бир тартипте эмес, чаржайыт эмеспи деген суроого ал бул ойго кошулаарын айтып. Шаардын генпланы иш жүзүнө ашырыш үчүн ошо шаардагы жерлер мамлекеттик баланста болуш керек болчу. Эгер мамлекеттик баланста болгондо мамлекет каалагандай кылып регулировка кылса болмок. Сырткы келбети көп деле суммага баягы расход болбойт. Мындай салса деле ошол баага сатат. Тигиндей салса деле ошондой баага сатат. Ошого ар бир куруучу каалайт элем көңүл бөлүп, ошол сырткы келбети болсун, сөлөкөтү болсун, ошол эртең күндү ойлогон бир деңгээлде салса, мен ойлойм коомчулуктагы жаңындай күмөн сөздөр, коомчулукту аралаган сөздөр өзүнөн өзү күн сайын жоголуп жок койсо болот да. Сиздер багыт көрсөтүүсүн көрдүңүздөр, жүрөгүңүздөр ак, багытыңыздар түз болсун. Эмки көрсөтүүгө чейин саламатта калыңыздар.